Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз силер менен 5-класста кыргыз тили сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Балдар, силер мурунку өтүлгөн темада келерчактын маанисине карай бөлүнүшү, жасалышы жана жакталышы боюнча маалымат алгансыңар. Анда эмесе ошол өтүлгөн теманы кайталайлы. Келерчак кайнысынын маанисине карай бөлүнүшү, жакталышы. Келерчак маанисине карай канчага бөлүнөт? Ойлонобуз, суроонун жообун тапканга аракет кылабыз. 3-кө бөлүнөт. Б варианты 5-ке бөлүнөт. В варианты 4-кө бөлүнөт, же болбосо Г варианты 2-ге бөлүнөт. Анда эмесе балдар ойлонуп, суроонун жообун белгилейбиз. Туура жообу келерчак маанисине карай 2-ге бөлүнөт. Анда эмесе кийинки тапшырма өтөлү. Эртең жаан жайт. Бул сүйлөмдү окуп, белгиленген келерчактагы этиш сөздүн маанисине карай түрүн аныктайбыз. А варианты тоонду, Б варианты арсар, В варианты татаал, Г варианты айкын. Жайт бул белгиленген келерчактагы этиш сөз, маанисине карай айкын келерчак. Мына балдар, биз силер менен өтүлгөн теманы кайталап эсибизге салып алдык. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы өткөн чак, анын маанилик түрлөрү жана жасалышы. Бүгүнкү биз сабагыбызда өткөн чак эмнени билдирет, ал маанилик жактан канчага бөлүнөт жана жасалышы боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе биринчи өтө турган сабагыбыздын темасы өткөн чак. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет. Мисалы, мен мектепке бардым. Бул сүйлөмдө этиш сөз бардым. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирди. Ал мектепке барды. Бул сүйлөмдүн этиши барды. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирди. Өткөн чак маанисине карай 4-кө бөлүнөт. Айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак, адат өткөн чак. Эми балдар, биз ар бирине токтоло кетели. Айкын өткөн чак кыймыл-аракеттин болуп өткөндүгү, аткарылгандыгы эч кандай шекти туудурбайт, сүйлөөчүнүн көз алдында эле же жакында эле болуп өткөндүгүн билдирип турган этиш сөздөр айкын өткөн чак деп аталат. Мисалы, апам жумуштан келди. Бул сүйлөөчүнүн көз алдында эле же жакында эле болуп өткөндүгүн билдирип турган этиш сөз. Айкын өткөн чактын жасалышы. Айкын өткөн чак д, ди, ду, дү, т, ти, ту, түү мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Эми төмөндөгү мисалга кайрылып кетели. Апам жумушка барды. Апам жумуштан келди. Азамат кызыктуу китеп окуду. Азамат кызыктуу кино көрдү. Ажар апасына жардамдашты. Ажар апасына алма теришти. Ажар жакын курбусуна жолукту. Ажар курбусуна күндөлүгүн көрсөттү. Мына балдар, бул жогорудагы мүчөлөр өткөн чак этишти жасайт. Эми капыскы өткөн чак. Капыскы өткөн чак биз сөз кылып жаткан убакта эсибизге түшкөн, мурун болуп өткөн кыймыл-аракет алабалды билдирет. Мисалы, Алинур чоң атасына кетиптир. Бул кыймыл-аракеттин мурун болуп өткөндүгүн алабалды билдирди. Капыскы өткөн чактын жасалышы. Капыскы өткөн чак ып, ип, оп, үп, ыптыр, иптир, оптур, өптүр мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат.
капыска өткөн чактын ып мүчөсү биринчи жана экинчи жактарга гана жалганат. Мисалы, мен ушундай топ сатып алыпмын. Сен мага кызыктуу китеп берипсиң. Көрдүңөр балдар, бул жерде ып мүчөсү биринчи жана экинчи жактарга гана жалганды. Анда эмесе кийинки мүчөгө көңүл буралы. Ал үй тапшырмасын аткарыптыр. Апам жумуштан келиптир. Асқат досторуна жолугуптур. Алмаз зоопарктан карышкыр көрүптүр. Жалпы өткөн чак. Жалпы өткөн чак. Кыймыл аракеттин биз сүйлөп жаткан учурдан мурда болгондугун баяндап берген этиш сөздөр жалпы өткөн чакты түзөт. Мисалы, былтыр Санжар ысык көлгө барган. Бул жерде этиш сөз барган, кыймыл аракеттин биз сүйлөп жаткан учурдан мурда болгондугун баяндап берди. Жалпы өткөн чактын жасалышы. Жалпы өткөн чак ган, ген, кон, гөн, кан, кен, кон, көн мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат. Мисалы, ал үй тапшырмасын аткарган, апам жумуштан келген, Асқат жакындарына жардам берүүнү ойлогон, Алмаз зоопарктан карышкыр көргөн. Кийинки мисалга көңүл буралы. Ал жаратылыштын сүрөтүн тарткан, Адыл шаардан кеткен, мамлекеттин өнүгүшүнө салымын кошкон, мугалим туура жазганды үйрөткөн. Эми балдар, адат өткөн чактын эрежесине көңүл буралы. Өтүп кеткен, аткарылган кыймыл аракеттин көп жолу кайталанганын же көнүмүшкө айланып калганын билдирген этиш сөздөр адат өткөн чакты түзөт. Мисалы, эжем дайыма комуз чертчү. Бул сүйлөмдө этиш сөз чертчү өтүп кеткен, аткарылган кыймыл аракеттин көп жолу кайталганын же көнүмүшкө айланып калганын билдирген этиш сөз. Адат өткөн чактын жасалышы. Адат өткөн чак чү мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат. Ал бардык сабактарды жакшы окучу, Эмир англис тилинде таза сүйлөчү. Этиштер кээ бир жардамчы сөздөр менен экен эле эмес, айкашып сүйлөмдө татаал баяндоочунун милдетин аткарат. Мисалы, бул күнү сыдырым жел согуп турган эле. Бул сүйлөмдө татаал этиш согуп турган эле. Сүйлөмдүн баяндоочу бул күнү сыдырым эмне согуп турган эле. Жел бул сүйлөмдүн ээси. Бул күнү кандай жел согуп турган эле. Сыдырым бул сүйлөмдүн аныктоочу. Качан сыдырым жел согуп турган эле. Бул күнү бул сүйлөмдүн бышыктоочу. Бул сүйлөмдө жардамчы сөздөр менен экен эле эмес сөздөр айкашып түзүлдү. Жайлоого чыгууну мурдатан билген эмес экен. Бул сүйлөмдүн баяндоочу билген эмес экен. Жайлоого чыгууну мурдатан билген эмес экен. Эмнени мурдатан билген эмес экен? Жайлоого чыгууну сүйлөм толуктоочу. Жайлоого чыгууну качан билген эмес экен? Мурдатан бул сүйлөмдүн бышыктоочу. Сүйлөмдүн түзүлүшүндө этишке жардамчы экем сөзү кошулуп айтылды. Мисалы, бул төмөндөгү текстти окуп аныктайлы. Кулпу. Кайсы бир заманда дүйнө элдери үйүн темирден жасалган кулпу деп аталган буюм менен бекитишчү экен. Окууга, жумушка, айылга кеткенде ал кулпуну ачкыч деген темир менен бекитип, аны чөнтөктөрүнө сала кетишчү экен. Антпесе үй ичиндеги буюмдарды уурулар уурдап кетет эле. Жылдар өтүп, адамдар адептүү болуп, уурулар жок болуптур. Ошондон баштап эч ким үйүнө кулпу салбай бул сөздү унутушкан экен. Эми балдар, бул жогорудагы текстти көңүл буруп, этиш сөздөрдү табабыз. Бул сүйлөмдө биринчисинде этиш сөз
бекитишчүү экен. Эмнени байкадык балдар? Бул сүйлөмдө этишке экен сөзү кошулду. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Анын чөнтөктөрүнө сала кетишчү экен. Бул сүйлөмдө дагы экен сөзү кошулду. Кийинки сүйлөмдө уурулар уурдап кетет эле. Бул жерде дагы эле сөзү кошулуп айтылды. Кийинки сүйлөмдө бул сөздү унутушкан экен. Бул жерде дагы экен сөзү кошулуп айтылды. Мына балдар, кийинки темага көңүл буралы. Өткөн чактын жакталышы. Айкын өткөн чактын жакталышында жак мүчөлөрдүн толук эмес түрү кабыл алынат. Мисалы үчүн ды мүчөсүн алсак. Биринчи жактын жекелик санында мен бердим, көптүк санында биз бердик. Экинчи жактын жекелик санында сен бердиң, көптүк санда силер бердиңер. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санында сиз бердиңиз, көптүк санда сиздер бердиңиздер. Үчүнчү жактын жекелик санында ал берди, көптүк санда алар беришти. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде этишке уланчу жак мүчөнүн толук эмес түрү уланды. Анда эмесе капыскы өткөн чактын жакталышы. Жакталышта капыскы өткөн чак мүчөлөрдүн толук түрүн кабыл алат. Капыскы өткөн чактын ып мүчөсү биринчи жана экинчи жактарга уланат. Мисалы, биринчи жактын жекелик санда мен барыпмын, көптүк санда биз барыппыз. Экинчи жактын жекелик санында сен барыпсың, көптүк санда силер барыпсыңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз барыпсыз, көптүк санда сиздер барыпсыздар. Үчүнчү жакта ып мүчөсү уланбайт, ыптыр мүчөсү уланат. Андан кийин ыптыр мүчөсүнүн жакталышына көңүл бурабыз. Мисалы, биринчи жакта жекелик санда кел иптирмин, көптүк санда биз келиптирбиз. Экинчи жактын жекелик санында сен келиптирсиң, көптүк санда силер кел иптирсиңер. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз кел иптирсиз, көптүк санда сиздер кел иптирсиздер. Үчүнчү жактын жекелик санда ал кел иптир, көптүк санда алар кел ишиптир. Эми жалпы өткөн чактын жакталышына көңүл буралы. Ган мүчөсүнүн жакталышы. Жакталышта жалпы өткөн чак мүчөлөрдүн толук түрүн кабыл алат. Биринчи жакта гана кээде кыскарган түрү кабыл алат. Биринчи жакта жекелик санда мен ойлогонмун, же болбосо ойлогом деп да колдонсок болот. Биринчи жактын көптүк санында биз ойлогонбуз. Экинчи жактын жекелик санында сен ойлогонсуң, көптүк санда силер ойлогонсуңар. Экинчи жактын сылык түрүндө жекелик санда сиз ойлогонсуз, көптүк санда сиздер ойлогонсуздар. Үчүнчү жактын жекелик санында ал ойлогон, көптүк санда алар ойлошкон. Эми балдар, биз бүгүнкү темабызда өткөн чактын эрежесин жана өткөн чактын жакталышы, жасалышы боюнча маалымат алдык. Анда эмесе төмөндөгү мисалдарды иштейли. Текст окуп, этиш сөздөрдү таап, өткөн чакты белгилейбиз. Көгүчкөн. Мен бир күнү бир zoого чыктым. Зоонун боорунда көп көгүчкөн туруптур. Мен бул көгүчкөндүн 2-3 балапанын алып келдим. Үйгө бакма кылууну ойлодум. Менин ойлогон оюм абдан туура болуп чыкты. Ал көгүчкөндүн балдарын абдан жакшы көрчүмүн. Абдан жакшы бакчумун. Эми балдар, текстке көңүл буруп, этиштерин таап, өткөн чактын маанисине карай ажыратабыз. Биринчи сүйлөмдө мен бир күнү бир zoого чыктым. Бул кандай өткөн чак? Бул айкын өткөн чак. Зоонун боорунда көп көгүчкөн туруптур. Бул сүйлөмдө этиш сөз туруптур. Өткөн чак маанисине карай капыскы өткөн чак. Мен бул көгүчкөндүн 2-3 балапанын алып келдим.
Бұл сүйлөмдүн этиши келдим. Өткөн чак маанисине карай айкын өткөн чак. Үйгө бакма кылууну ойлодум. Бұл жерде сүйлөмдүн этиши ойлодум. Өткөн чак маанисине карай айкын өткөн чак. Андан кийин менин ойлогон оюм абдан туура болуп чыкты. Бұл сүйлөмдө этиш сөз туура болуп чыкты. Өткөн чак маанисине карай айкын өткөн чак. Ал көчкөндүн балдарын абдан жакшы көрчүмүн. Бұл сүйлөмдө этиш көрчүмүн. Өткөн чак маанисине карай адат өткөн чак. Абдан жакшы бакчумун. Бұл сүйлөмдө этиш сөз бакчумун. Өткөн чак маанисине карай адат өткөн чак. Анда эмесе кийинки тапшырма көңүл буралы. Өтүп кеткен, аткарылган кыймыл-аракеттин көп жолу кайталанганын же көнүмүшкө айланып калганын билдирген өткөн чактын түрүн белгиле. А варианты капыскы өткөн чак. Б варианты адат өткөн чак. Б варианты айкын өткөн чак. Г варианты жалпы өткөн чак. Ойлонуп, суроонун жообун белгилейбиз. Анда эмесе балдар, өтүп кеткен, аткарылган кыймыл-аракеттин көп жолу кайталанганын же көнүмүшкө айланып калганын билдирген өткөн чактын түрү бул адат өткөн чак. Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда өткөн чак, анын маанилик түрлөрү жана жасалышы боюнча маалымат алдык. Берилген тапшырмаларга силердин жообуңар дал келди деп ишенем. Төмөндөгү видео сабактарды ЛТР Маданият каналынын YouTube каналына катталып көрсөңүздөр болот. Ошону менен балдар, эмки видео сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.